Салам барыңыздарга. Бишкек Ош жолунда эл менен жолугуш өткөрүп жүргөн эле. Ошого байланыштуу интернетке көп кирбей калдым эле. Анан эле жанаракта кирсем, мага карата жалган сөздөр, каралоолор күчөп кетиптир. Адаттагыдай. Бул жолу аны күчөткөндөр Темирлан Султанбеков жана анын тарапташтары экен. Алар адаттагыдай эле калпты чынды койгулатып, болбогон нерселерге айыптап жатышат. Эми ар бирине жооп берип отуруу мындай күлкү келерлик нерсе. Булардын калпы чынына эч ким көңүл бурбай калган. Керек болсо ушул жолу дагы Темирлан силерди турган турпаты менен алдап атат. Себеби дегенде ал билбордторго сүрөтүн илдирип, талкууларга социал-демократтардын атынан катышып, элдин аң сезимине мен талапкермин, убадамды аткарам деген сыяктуу маанини сиңирүүдө. Бирок ал талапкер эмес экен. Мен дагы муну кечээ билдим. Ал болгону социал-демократтардын бетиндеги чүмбөтү, маскасы. Темирланды алып кое турган болсоңор, нар жагынан тизмесинен силер эң жаман көргөн акыркы чакырылыштын депутаттарын көрөсүңөр. Андан тышкары Кыргызстандан миллиондогон долларды адалдап сыртка алып чыгып кетип, ошого байланыштуу эл аралык издөөдө жүргөн адамды консулдук машинесинде калкалап, коргоп жүргөн Эркин Сопоковду көрөсүңөр. Эркин Сопоков, мурдагы консул, мына ушул кылмышы үчүн жана мамлекеттен 10 миңдеген долларды кымырып уурдап алган үчүн камакка алынган болчу. Ал эми камакта мага каршы жалган көрсөтмө берип, каралоолорду жаадырган үчүн бошотулган. Үй камагында эле. Эми ушулардын катарында депутат болом деп аткан Куйту. Эми бул нерсени мындай талкуулап, биз сөз кылып отурууга арзыбайт. Булардын бир эле максаты бар, мен аны тегерек сол талкууда да айттым. 10 жылдан бери өлкөнү сазга батырып өздөрүнүн дараметин көрсөтүштү. Булардын бараткандагы максаты бирөө эле. Ал мурдагы өнөктөштөрүнөн өч алуу эле. Бир мындай фактысын, бир катачылыктарын бетине койсоң, дароо эле сени трайбалист, дароо эле сени андай же мындай кылып коюшат экен. Бул суу кечпеген айыптоолор. Биз трайбализмден, биз ушинтип бөлүнүп жарылуучулуктан, биз саясатта жеке өч алуу үчүн кармашуудан тажадык. Эгер жеке өчүн алам десе, мына Текебаев Атамбаевден өч алса болот эле. Жок, ал андан бийик туруп баратат. Атамбаевдин оң иштерин дагы айтып атат. Эми бул башка кеп. Биз эми өлкөгө жаратмандыкты сунуш кылышыбыз керек. Биз өлкөгө жаңы идеяларды сунуш кылып, аны талкуулап, мына ушул социал-демократтар эң негизги себепкер болгон чоң кризистен кантип чыгабыз, ошону сүйлөшүшүбүз керек. Аны биз эл менен жолугушууда айтып деп атабыз, өзүбүздүн программаларыбызга камтыдык. Кириңиз, окуңуз, көрүңүз, комментарий жазыңыз, биз менен чогуу талкуулаңыз. Мен ушул постумдун этегине өзүмдүн WhatsApp номеримди калтырам. Айылыңызда кандайдыр бир коррупция болсо, кандайдыр бир маселе болсо, жазыңыз. Же болбосо мамлекетибизди кантип өнүктүрөбүз деген идеяңыз болсо, аны да жазыңыз. Сизге чоң рахмат.